Дүйнө элдеринин эпостарынын 7 фестивалын алкагында Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына жана Мухтар Ауезовдун 125 жылдыгына арналган айтуучунун тексти мезгил жана мейкиндик ченеминде аттуу эл аралык илимий практикалык симпозиум ОШМУнун чоң имаратында өтүүдө. Аталган иш-чара 2023 жылдын 18-19-20 май күндөрү уланат. Бул симпозиумга Орусия, Казакстан, Туркия, Өзбекстандан келген филолог профессорлор жана ОШМУнун илимий иштери боюнча ректору Руслан Арапбаев баштаган профессордук окутуучулук курам, кыргыз маданиятынын өкүлдөрү, манасчылары Рыспай Исаков, Сулайман Кайыпов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Кайрат Иманалиев катышты. Фестиваль негизинен эки багытта өтөт. Биринчиси айтуучулардын парады, атайын гала концерт менен жыйынтыкталып, анан ушул симпозиум менен коштолот да. Анан ушул бир ар 2 жылда өткөн сайын симпозиумда ошо окулган докладдар мындай китеп болуп чыгат. 6-чы Дүйнө элдеринин эпос фестивалынын алкагында Бишкекте симпозиум өткөн. Ошол жерде жасалган докладдар бүгүн жыйнак болуп чыгып, катышуучуларга берилип, презентациясы өтүп атат. Айтуучунун тексти мезгил жана мейкиндик ченеминде аттуу эл аралык илимий практикалык симпозиумда атайын докладдар талкууланды. Мындан сырткары Азербайжан тилиндеги Манас эпосунун китебинин бет ачары болду. Симпозиумга дүйнөдөгү чет өлкөлүк окумуштуулар, Россия, Казакстан, Азербайжан жана андан алыскы чет өлкөлүктөрдөн күчтүү атактуу илимпоздор келип катышууда. Бул багыт боюнча Ош мамлекеттик университетинде дагы илимпоздордун жардамында бир канча илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Айтсак, профессор Жамгырчиева, Бекмухамедова эжекелер ушул багытта докторлук диссертацияларын жакташкан. Эл аралык илимий практикалык симпозиумдун алкагында илимий уюштуруу боюнча Россия Илимдер Академиясынын тарых жана филология илимдеринин бөлүмүнүн башчысы Кляус Владимирге ОШМУнун ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Бул шын айткан кезде кыргыз калкынын, казак калкына жасаган үлкөн курмети деп эсептөөгө болот. Сондуктан мына Казакстандын атынан келип, осы фестивалга катышып, осы конференцияда баяндама жасоого кубана ээ болгон біз өзімізді мақтаныш тұтамыз. Шында да бұл конференция мен барлық 2006 жылдан бері өтіп жатқан конференцияның бәріне қатыстым. Буга чейин эл аралык фестиваль маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан дүйнөлүк эпикалык мурасты сактоонун инновациялык ыкмаларынын бири катары 2006 жылы негизделип, быйыл 7-чи ирет өтүүдө.